ширик келтирип атат деп. Анан ойлонууга туура келди. Буларга кандай жооп кылсам? Ширик деген эмне болду экен дегенде, Аллага атаандаш сүйлөп атат деген сөз да. Ширик болуп атат. Ошого мен параллель күчмүн деп атат деген сөз. Анан кыргыз ширик келтирбептир. Теңирге, Кудайга, Аллага. Ошо момун мусулмандар келтириптир да. Эмне деп? Ширикти момун мусулман кантип келтириптир дегенде, мына жакпаган катын кетирип атат. Анан айтып атат. Сен башка күйөөгө тий, экөөбүз элдешкенге болбойт депчи. Бул шириктик да. Ширик кылып атасың да, Кудайга каршы сүйлөп атасың. Же болбосо мисал катары айталы дагы. Мен жаназа окубай коем дейсиң. Кудай катары айтып атасың да сенчи. Сенин жаназаң бир тыйын. Же жерге көмдүрбөй коем башка динде болсо дейсиң. Аделе жер адамы. Алда аламдан буйрулуп келген. Алда бир чындыкты издеди. Куранга эле Курандан дагы жакшы жазылган бал китептер бар. Библия кайда калат? Мисалга. Көрдүңүзбү? Ширикти ким келтирет экен? Ошол Алла деп жүргөндөр. Анан чочуп да калдым булардан. Алла деген адамдан эле коркуп калдым менчи. Анткени ошол менин бир жээним бар, Алла демиш болуп жүрөт. Ушунча жалганчы. Şu bir inime заправкага аттатып койсок ошону алдап барып сатып ийиптир. Өзү Алла жөрүндө азыр ажыдабы же келдиби? Катышпайбыз деле. Анысы кандай Атамбаев деле мына Алла. Не деп кыргыздын гана аркасын кардын оюп койду Атамбаев. Карызга батырып койду. Кайра да ойлондум, мен ушундай бал көктүн буйругу экен да эски жол жабылыш керек экен. Жана айттык го, өнүкчү мамлекет, же өнүкчү үй бүлө, же өнүкчү адам, өнүкпөгөн кыялын, жоругун жабыш керек да. Анан ошондо өнүгөт да. Жыртык тешикти бүтөсөң анан кум мүшөккө токтойт да. Сен энергияңды жеген, жалган жагыңды. Анан чын эле ушул Алла жолундагылар таза алдамчы экен деп ойлонуп калдым да. Мындай эле адамча карасак, адамча эле. Мына бейиш көрдө десе ал жалган чыкты. Тозок көрдө десе бул жалган чыкты. Арбак жок деди эле бул жалган чыкты. Моодубаны палян жолу окусаң эле айыгасың деген жалган чыкты. Кайсы жери чын? Мына өткөндө бир Манас деле айта бересиңерби, Манас бул жомокта деп бир жигит чыккан экен. Сыймык Жапыкеев деп. Мен мага видеосун жөнөтүп коюптур, эми ушу өсүп аткан кыргыздар, жаштар агай ушуга кандай дейсиз деп суроо кыла берет да. Айтып коюңуз ушуну теле аркылык деп деле. Анан ушу жигитке ушунун көрсөтмөсүн айтып койгум келет эле. Бул минтип атат. Манас жок, Манас айтпагыл ал жомок дейт. Ана минтип коет кайрачы. Чубак, чындыкты айтып чык дейт да. Манастан чубакты бийик көрүп алыптыр азыркы чубак ажынычы. Ой, чубактын чындыгы бүтүп калган. Азыр ал оозу жабылып, баягы айткан баары калыпка чыгып калса не кылат? Жаназа окубай коем десе, жан асманга учуп кетсе, аны жерден кыргыз жөнүнө жок деп коет. 2 күн кошок кошуп, жок, башка дүйнөгө кызматка кетти деп. Бая кыз деле турмушка чыкса, илгери кошок кошкон турбайбы энелерибиз? Улуу энелерибиз, аң сезимдүү энелерибиз. Ал тирүү эле башка үйгө, башка кызматка, башка чөйрөгө, аяка эне болот барып, аяка жеңе болот, аяка аял болот, аяка аалам болот. Башка кызматка бийиктикке көтөрүлүп кеткен үчүн. Мына кыргыздын ошо эскерип койгону. Атам өлдү, апам өлдү, балам өлдү дебеш керек. Анан булар өткөнү бир эже эфирде ыйлады го. Балам өлүп араң жүрсөм, анан даватка чык дейт. Даватка барсак бир бала айтты дейт. Балаңыз
Күлүп өлгөн болсо бейишке чыгат. Ыйлап мындай карарып өлгөн болсо, канчыгып өлгөн болсо тозокко кетти dedi. Аллага ширик келтирип атпайсыңбы сен? Сен эмне көз ачыксыңбы кайда кеткенин билген? Көрдүңүзбү, урматтуу журтум? Келиңиздер бир өнүкпөгөн жолду жабалы. Мына Кытай жаап койду. Ал Кытай теңирчи эмес да. Ал өнүкчү мамлекет. Өспөгөн жерди жаап атат. Келиңиздер. Улуулукка калыптаныш үчүн сен биринчи ошол эски түшүнүүңөн чык. Ал эски эволюция. Ушул мусулмандардан саламдашкандан дагы мындайча айтканда жийиркенип калдым менчи. Эмнеге десең самын колдонбойт экен. Айтымында, угушума караганда. Чочконун майы бар деп. Самыны жок сен 5 убак заңыңды жуусаң, чала була чыга калып шашып келет көчөдөн мага мүмкүн оору жукпасын. Сакалың мынандай жүдөбөчү, кийимиң, кебетең, кантет айланайын кыргыз болчу, эле кемер куруңду тагың, калпагыңды кий. Эркек болчу. Көйлөгүңдү чешчи. Жиркенип калдым чын эле. Мына баланда эле, колуңду жуу дейт го. Итти кармадың, сыртта жүрдүң. Заңда канча микроб бар. 5 убак ошол жерин эле жишип отурса. Азыркы заман башка, чаң эмес, ал Арабиягыдай топо эмес бу жер. Эртедир кечтир бир маал ваннага чөөрсүң, чуркап келгендеби, гимнастика кылгандабы, чарчап баргандабы. Мына карачы мындай, көчөдө турат ушинтип алып. Анан ал колу менен сакалын сыйпайт. Эми бул чындык да. Мына кайсы бир улуттар, кайсы мамлекеттер учурашпайт го. Анткени ошо оору жугат деп. Ушул эле минтип коебу. Ошондой оорулар жуккан да бир мезгилде. Жүдөбөчү, кебетең, моңдочу. Кыскарт. Келиңиз кадимки бир кыргыз бололу. Анан момун мусулмансыңбы дей берет да, күлкүнү келтирип. Арбак жок деп мен кантип мусулман болом? Мен кыргызмын. Мен айта албайм арбак жок деп. Бар да. Мазарес жок деп айта албайм, бар да. Кыргыз улуу да. Мен кантип маны кул деп айта алам? Демек мен мусулман эмесмин. Мен кыргызмын. Билгеним болуп турайынчы жок дегенде. Поварсыңбы десе мен ал кызматты билбесем жок дейм да. Шопурсуңбу десе ал мен кызматты билбесем жок дейм да. Билбеген нерсени, ал кыла албаган ишти. Арыстан байке 7 дубанга түлөө бериш керек. Пейил кетти, кыргыздарды сакташ керек деп аян алдык деген адамдарга кандай карайсыз? Эми ушу түлөө менен адам оңолуп кетсе, эчак оңолуп кетет эле. Кел андан көрө көстүрөлүчү. Ушу аяныңарды токтоткула. Кече Бакыт Тубашев деген киши минтип жазыптыр дейт Фейсбукка, өзүнүн баракчасына. Бабанып журт атасы болмок депчи. Айланайын Бакыт Тубашев, сыйың менен кал. Биринчиден журт атасы дегенди түшүн. Журт атасы бул кыргыздын атасы эмес. Бул адамзаттын, табияттын, журттун атасы. Мейли, сиз түшүнгөн боюнча кыргыз журт атасы болсун. Бабанып болмок эгер мен бата бергенде депсиң да. Күлкүмү келтирбечи. Бабаныптын энеси ким? Түркпү, куртпу? Духу жок болсо, жалганчы болсо, эски адам болсо, анан кантип анан сен аны журт атасы кыласың? Ошол сыяктуу аян, баяныңды кичине түшүнүгүңө жараша түш көрөсүң дейт. Кичине түшүнүгүңөрдү өстүрсөңөр анан ошого жараша жашоо болот. Бул бир. Экинчиден айткам го, бу жерде туруп сен керек болсо жана бата чыгарган аккууну адам бата берип жарата албайт. Ааламдан кайыптан буйрулат. Ал журт атасы дагы, куткаруучу дагы. Жергешпай атаны сен жараттыңбы?
же мени сен жараттыңбы? Ошондуктан ушу эски аянчылар өчкүлөчү. Анын көрөк түшүнүңөр деген эйткилечи. Журт атасы сизге чексиз ыраазымын. Чындыктын жүзүн барган сайын ачылып жатат. Ачуу чындыкты бир гана сиз айтасыз. Башка эч ким алы да, духу да, мээси да жетпейт. Бар болуңуз. Ыраазымын. Эми мен ошо Кудайдын кыргыздан чыкканына ыраазымын. Кыргыз болуп жаралганыма ыраазымын. Мына сиздер да ушинтип жүрүңүздөр. Кыргыздан манасчылар чыккан. Баары манасчы болуп кеткен эмес. Кыргыздан ойлоолар чыккан. Ошолордун касиети менен, ошолордун улуулугу менен, жол көрсөткөнү менен түмөн аталар, журт аталар чыккан. Баатырлар ошолор менен сакталып келген. Ошондуктан кыргыз болуп жаралып калганыма ыраазымын деп. Ошо Кудайдын, Арбайдын, Ааламдын кыргыздан чыкканына ыраазымын деп. Кыргыз ошо тезирээк Аалам ролуна отуруп, Арбай ролун аткарып калса экен деп. Алтын доорго жаралмаганыма ыраазымын деп. Жанагынтип бир рамкага, динге, полянга, бир Сирияга кетип калбаганыма ыраазымын деп. Бийликке барып тырышып, эмдигиче жаманаттуу болуп карарып калбаганыма ыраазымын деп. Бай болуп кетип бир майда түйүшкө түшүп албаганыңа ыраазымын деп. Сакталып келгениме ыраазымын деп жашаңыздар. Анан ишенсең ал өзүңдүн оюң, ишенбесең ал өзүңдүн эски аң сезимиң. Ошентип Теңир ата, чоң Аалам жерге түшүп, Арстаналайды кийип, Арстаналай ок болуп, табият ошого карап айланып, Арстаналай ок болуп отуруп, адамзат ошого карап айланып, Арстаналай сот болуп, жалган дүйнөнүн жолу жабылып, Арстаналай чыныгы Ааламдан буйрулган анатомия, астрология ролун аткарып атат. Ошондуктан Арстаналай адамзаттын жаны дейт. Келип жаныңыздарды алмаштырып, башка периште жанга айланып өтүңүздөр. Жүрө бер. Убакыт коротуп аласың. Энергия коротуп аласың. Эртерээк келсең, бул жерде берилет, эрте келгендер эс алат деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен ошо пендечиликке, динге, бийликтегилерге сынды айтып атканым, бул эскичиликтен куткарып атканым. Ошондуктан кубаныңыздар. Бул жер чын эле жалган да, мындай чындык да деп издениңиздер. Бул эфирдин аты чындык, бул эфирдин аты кут. Бул YouTube'да, Facebook'та бар. Эжейлер айтат, ушу атайын телефон алдым деп, мага ден соолук керек да деп, ушуну угуп калыптанып атам деп, ушуну угуп уктап атам деп, ушул эфирди угуп айыгып атам деп. Анысы кандай? Арстаналай Теңирдин оту, ошо энергия берилген. Арстаналай сүйлөп аткан кезде Аалам күчтөрү кызматта болот. Ошо Аалам күчтөрү сиздерге жайгашып, өзүңүздөр энергияңыздар менен телоңуздар жуурулушуп, пендечиликтен чыгып, нурданып, Аалам өлбөйт, жан өлбөйт, чындык өлбөйт. Ошол телоңуз өлбөстүккө өтүп, боштондукка чыгып, улуулукка калыптанып калсын. Эмки эфирде, 2-4 күнү кечки саат түз эфирде, 8-де түз эфирде жолукканча жаныңыздар акка айланып, таныңыздар ошо энергияга толсун. Бар болуңуздар.